Саламатсыңарбы окуучулар? Бул сабагыбыз жалпы республикалык тестирлөөгө окуучуларды даярдоо боюнча бөлүнгөн саатка арналат. Кыргыз тили 11-класс, 4-чейрек, 7-сабак. Даярдаган мугалим Токтогул атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими мен Бердиева Гүлназа. Бүгүнкү тема окшоштуктар же болбосо монологиялар деп аталат. Бул сабакта окшоштуктар боюнча жалпы маалыматка ээ болосуңар. Окшоштуктардын бир нече түрлөрүнө, ошондой эле суроолордун жана жооптордун түшүндүрмөлөрүнө токтолобуз. Аналогия деген сөз грек тилинен алынып, бизче которгондо ылайыктык, шайкештик, туура келүүчүлүк деген сөздөрдү билдирет. Окшоштуктар бөлүмү силердин сөз байлыгыңарды текшерет. Түшүнүктөр ортосундагы логикалык карым-катыштарды талдай билүү, жуп сөздөрдүн ортосундагы көз карандылыкты табуу жөндөмүңөрдү баалайт. Аналогиялар сөздөрдүн ортосундагы окшоштуктар менен айырмачылыктарды, алардын бир нече белгилерине таянып аныктайт. Ар бир окшоштук тесте 5 жуп сөздөн турат. Сөздөр ортосундагы катыштын үлгүсү кара тамгалар менен терилген. Булар эталондук жуп деп аталат. Экранда көрүп турасыңар, бизде эталондук жуп катары китеп окуу деген сөз берилди. Андан кийин эталондук жуптардан соң жооптор берилет. Алар А, Б, В, Г деген тамгалар менен белгиленген 4 жуп сөз. Эң алгач эталондук жуптагы сөздөрдүн ортосунда кандай катыш бар экендигин аныктап, жооп варианттарынын ичинен ушундай катыштагы жупту тандайбыз. Биз тандаган жооптогу сөздөрдүн тартиби үлгүдө берилген эталондук жуптардын катары менен дал келүүсү шарт. Бул мисалга карап көрөлү. Мындагы окшоштук нерсе менен анын эмнеге колдонулаарын билдирген сөз байланыштырылды. Мисалы, китеп биринчи кезекте окуу үчүн керектелет. Жооп варианттарын карап көрөбүз. А жообу туура эмес. Анткени стол ага отуруп жазуу үчүн эле эмес, кээде башка көп иштерди аткаруу үчүн да колдонулат. Б варианты туура эмес. Диван бир эле уктоо үчүн колдонулбайт. Кашык менен биз эртең мененки жана кечки тамакты дагы ичишибиз мүмкүн. Туура жообу Гсы. Анткени бычак кесүү үчүн керек. Демек бул жерде китеп окуу деген эталондук жупка бычак кесүү деген жооп дал келди. Урматтуу окуучулар, окшоштуктарга карата суроолордун бир нече түрлөрү болот. Биз ал суроолорду аныктап, ажырата билсек, туура варианттарды табуу мүмкүнчүлүгүбүз жогору болот. Андыктан биз бул суроодун түрлөрүнө токтолуп кетели. Биринчи, берилген белги боюнча түшүнүктөрдү салыштыруу. Аналогиялар боюнча тапшырмалар сөздөр ортосундагы бир же бир нече белгилер боюнча окшоштукту же айырмачылыкты көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, атаандаш, өнөктөш деген эталондук жупта карама-каршы маанидеги сөздөр берилип жатат. Демек, биз муну мурунку мисалдагыдай эле ой жүгүртүү аркылуу аныктасак болот. Бирок үлгү жупта синонимдер эмес, антонимдер тургандыгын көрүп турасыңар. Демек, биз бул жооп варианттардан карама-каршы маанидеги жуптарды табуубуз абзел. Бул жерде карама-каршы маанидеги сөз конкурент, кызматташ. Туура жообу Гсы болду. Кийинки мисалга көңүл бургула. Булар сөздөр ортосундагы себеп-натыйжа байланышынын негизинде түзүлүшү мүмкүн.
Мисалы, коркуу, качуу деген эталондук жупка көңүл бурабыз. Үлгү жуптагы коркуу жана качуу сөздөрдүн ортосунда кандай логикалык байланыш болушу мүмкүн экендигин ойлонуп көрөлү. Бул үчүн ушул сөздөн кыска сүйлөм түзүү мүмкүн. Коркуу качууга себеп болот. Эми жооп варианттарынын ар бириндеги сөздөр менен сүйлөм түзүп көрөбүз. Анан кайсы жуптагы сөздөр эталон жуптагы эң окшош сүйлөм түзүүгө мүмкүндүк берерин аныктайбыз. Гсы туура жообу болбойт. Анткени сөздөрдүн тескери тартиби көрсөтүлүп турат. Оңдоо бузуунун себеби болбойт. Б жана В жоопторунда ишенбөө алдоонун, мактоо тилдөөнүн себеби эмес. Демек туура жообу Асы. Бул сөздөр менен дагы үлгү жуптагыдай эле жумуш, чарчоонун себеби болот деген сүйлөм түзүүгө болот. Кийинки мисалыбыз бүтүн менен бөлүктүн катышына арналган. Биринчи мисалга көңүл бурабыз. Археология, тарых деген мисал берилип атат. Бул жерде варианттар: Асы биология окуу, Бсы оптика механика, В дастан эпос, Гсы онкология медицина. Бул жерде туура жообу Гсы. Анткени бул вариантта үлгү жуптагыдай эле сөздөр ортосунда бүтүн менен бөлүктүн катышы көрсөтүлүп турат. Онкология бул медицинанын бир бөлүгү, археология дагы тарыхтын бир бөлүгү. Калган варианттар туура келбейт. Экинчи мисалга карайбыз. Күкүм, нан. Бул жерде төмөнкүдөй жооп варианттар берилди. Бул аналогияны чечүүгө ар бир жуптагы сөздөр менен сүйлөм түзүү жардам берет. Күкүм нандын кичинекей бөлүгү. Асы тарынды жыгачтын кичинекей бөлүгү. Бул айтылган ой туура. Анын үстүнө үлгү жуптагы сөздөрдөн түзүлгөн сүйлөмгө мааниси жагынан окшош. Калган сүйлөмдөр мындай мааниге ээ болбойт. Ошентип, күкүм, нан жубу тарынды жыгач жубуна окшош экендигин аныктап, мунун тууралыгын ар бир жуптагы сөздөр менен сүйлөм түзүп көрүү аркылуу текшерип алдык. Кийинки мисалыбыз бүтүн менен бүтүндүн катышы. Бул жуптагы тарых, биология сөздөрү төмөнкүдөй байланышат. Биринчи сөз илимдин аталышы, экинчиси да илимдин аталышы. Бул бүтүндүн бүтүнгө болгон катышы. Жооп варианттарынын ар бирин карап көрөлү. Асы бөлүктүн бөлүккө болгон катышы. Экөө тең биология илиминин тармактары. Бсы бөлүк бөлүк катышы. Илим илим. Всы сан цифра. Бул бүтүн бөлүк катышы болду. Себеби сан цифралардан турат. Гсына көңүл бургула. Күкүм нан. Бөлүк бүтүн катышы болду. Демек бул жерде туура варианты Бсы. Химия, математика деген туура жооп болду. Кийинки жооптор бөлүк менен бөлүктүн катышына арналды. Бул жердеги күкүм тарынды деген эталондук жупка көңүл бургула. Бул жуптагы күкүм тарынды сөздөрү төмөнкүдөй байланышат. Биринчи сөз нандын кичинекей бөлүкчөсү, экинчиси жыгачтын бөлүкчөсү. Бул байланыш бөлүктүн бөлүккө болгон катышы. Жооп варианттарын ар бирин карап көрөлү. Асы бөлүктүн бөлүккө болгон катышы. Экөө тең биология илиминин тармактары болду. Гсы бөлүк бөлүк катышы болуп турат. Всына көз салабыз. Сан, цифра. Булар бүтүн бөлүк катышы болду. Бсы бүтүн катышы. Бул жерде туура жооп А варианты.
Анатомия, ботаника. Кийинки суроолордун түрү белгинин сын-сыпаттын түшүнүккө таандык экендигине арналган. Бул жерде жамгыр, жаз деген эталондук жуп берилип жатат. Жана төмөнкүдөй варианттар берилди. Окшоштуктар кайсы бир белгинин нерсеге, түшүнүккө же көрүнүшкө таандык болушуна жараша да түзүлүшү мүмкүн. Мисалы, бул жуптагы жамгыр, жаз сөздөрү төмөнкүдөй байланышат. Экинчи сөз мезгилдин аталышы. Биринчиси ошол мезгилде болуучу жаратылыш кубулушу. Буга карата жазда жамгыр жаайт деген сүйлөм түзүп алсак, туура жупту табуу оңой болот. Жооп варианттарынын ар бирин карап көрөлү. Бул аналогияда жооптун 3 вариантында жаратылыш кубулушу билдирген сөздөр турат. Бирок Б жана Г варианттарындагы эки сөздөр эталондук жуптагы шарттарга туура келбейт. Туура жообу Асы. Анткени кар, кыш сөздөрүнүн ортосунда жамгыр, жаз үлгү жубундагындай эле жыл мезгили менен ага мүнөздүү белгилердин бири көрсөтүлгөн. В варианты туура эмес, анткени сөздөрдүн катары туура берилбеген. Урматтуу окуучулар, мына ушинтип бүгүнкү сабагыбыздан биз аналогиянын суроолорунун 5 түрүнө токтолуп өттүк. Мындан башка дагы бир нече суроолору бар. Алар боюнча кийинки сабагыбызда сөз кылабыз. Эмесе балдар, жалпы республикалык тестирлөөгө окшоштуктар боюнча тапшырмаларга кантип даярдануу керектигине көңүл бургула. Биринчи, өз алдыңарча эмне эмнеге окшош, кайсы белгилери боюнча окшош. Ушундай мисалдарды аныктап чыккыла. Мисалы, үй, балкон, көйнөк, жең, жүз, көз сыяктуу. Экинчи, сөздөрдүн кайсы бир нерсени, экинчиси аны эмнеге колдонулаарын билдирген окшош сөздөрдү тандагыла. Китеп окуу, нан кесүү, фильм көрүү деген сыяктуу. Кийин бир буюмду, экинчиси анын белгисин билдирген окшош жуп сөздөрдү табууга аракеттенип көргүлө. Мисалы, бадыраң жашыл, помидор кызыл. Өзүңөрдүн жооп варианттарыңарды ойлоп көргүлө. Өз алдыңча жогорудагы үлгүлөрдүн негизинде окшоштуктарды түзүп көргүлө. Андан сырткары балдар, силер экранда көрүп турган QR коддун жардамы менен Мультурок сайтына кирип, мен түзгөн окшоштуктар боюнча тесттерди аткаргыла. Ал үчүн силер колуңардагы смартфонду колдонгула. Телефонуңардагы сканерди ачып, бул QR кодго видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туштагыла. Мына ошондо силер Мультуроктун ссылкасы ачылат. Ссылка боюнча кирип, аты жөнүңөрдү, классыңарды жазып, суроолорго өтөсүңөр. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.